Dağın gördüğünüzler şu birinci kurultayda mesele koşkop şu kitaptın proza variantın çet tilleri kotor, Orus, Anglis, Nemis, Xitay tillerine kotor jönünde mesele koşkodum elem. Anan oşonda kurultayda katışkanlardan bari prezident başbol kuvatladı. Yeme bu gelecekten işi mümkün bolsunca şu gelecekte çet tillere kotorlup kalsa Kırgız'da Manas tanıtat, Manas'ta Kırgız'dan da buyursa. Yeme Kırgız eli özü 3000 yıllık tarihi var, bayırkı. Oşol 3000 yıldan beri oşo Manas, Bavaz baş bolgan, andan keyinki hanlar, bekler, ulu insanlar şu Kırgız eline hanın tövüp yanın beri oşo jelibsi saklap, elibsi saklap oşo bugün jeti oturabız. Oşo ele Kırgız elinin içinden Kırgız mamleketin içinden Koçkor rayonu jönünde ayta turgan bolsa, Koçkor rayonu da kasiyetli yer, kasiyetli yer. Bu Koçkor rayonunda neçe mıhtı insanlar ötkü, hanlar bekler ötkü, Orman Han ve başka Kanan Han ötkün, Manasçılar ötkün, Ulu Manasçılar Sarınbay sertli Manasçılar ötkün, Molda Kılıçbay Akınlar ötkün, İshak Keyip'tey, Turdakın Subayip'tey çom düğünlülük maçtapka tatıp çoğu darağıca jetken, çoğu partiyalı kızmakları ötkün. Anan men oşo Turdakın Subayip'ına geldiği Kırgızistan'ın 3 yıllık ulu otpay var. Oşonun 25 yılın, 4'ten 1 yılın oşo Turdakın Subayip'e Kırgızistan'ın başka Kırgız el, ana oşunda zamanғы жеткиринге болгон аракети үчүн жумшап келгенде анан агишинин ошо эмген эл билип калсынчы, кийинки жаштар билип калсынчы, ошолордон бир үлгү алып келечекте ошолор дагы Кыргызга бир кызмат кылып калсын деген максат менен Бобуреке Турдакын Субалевди чыгарган элем да. Бул эми Koçkorдогу мектептерде жетти, мектептерде бар, китепканаларда бар. Бирок жалпы калайыкка жетпей, өзгөчө интеллигенттерге жетпей. Менимче бул китеп ар бир интеллигенттин үйүндө, мугалимдин үйүндө, ар бир Koçkorдун үйүндө болууга тийиш да. Биз Турдакын Субалевдин жеке Koçkorдуктарыбыз. Бүткүл Кыргыз эли сыймыктанат. Болбосо 25 жыл бир республиканы башкарган бир чанда болбосо, ал тарыхта бир өзгөчө киши да. Ошон үчүн менимче ошо Турдакын Субалевдин эмгегин келечек буундарга жеткизсек деген максат бар да. Анан эң негизгиси ошо жана эле мына мен Манасты аракет кылып жүрөм. Манасты дагы ошо келечек буундарга жеткизишибиз керек. Мен сөзүмдү кыскартып айтайын, анткени сиздер себеби жок буга чейинкилер уктуңар, көрдүңөр. Сиздерге ийгилик каалайм, ушул иш-чарага келип, ушул жакшылыкка күбө болуп, анан көп нерсени өзүңөргө кабыл алып, анан элге жеткирүүгө аракет жасайт деп ойлойм. Сиздерге рахмат. İşimizdерге ийгилик каалап, үй-бүлөңүздөр менен эсен болуңуздар, бөөдө кайгырсыздан сак болуңуздар, дайыма жакшылыктын үстүндө болуңуздар. Бейшекеев Асанбек агайыбыздан өргүлөк. Биз кандай бактылуубуз. Себеби Koçkor'dan kimler gana çıkkан? Manasçı Sağınbay, Şafak, el жазуучулары Сагындык Өмүрбаев, el akını Kanibek Cunuşov, Ninakan Жүндүбаева. Мына ошолорду катарлаш келаткан биздин замандашыбыз Акбек. Акбекти мен таанылам. Себеби бул киши проза менен поэзияны өкөн тең адам экен. Проза кандай жазылат, а поэзия кандай жазылат. Өкөнү туура түшүнүп, бирине айкалаштырып ушунчалык эмгектен сизге чоң рахмат. Лев Толстой айткан, адамда 1% талант болсо, калгандар эмгекте. Анан Байдыл айткандай, мен киммен, мен биракын жаман сары колунда койкоңдогон калем сабы, энекем эптеп төрөп койсо керек кыргызды көбөйсүн деп адам саны. Асырында бул ишинде бир эне төрөгөндө, ошо эне менен атасына чоң рахмат кошоңуздар. Эми бакыга арнап кийинки жазган чыгармам бар, ата коныш Koçkor'uma чыгарманы окуйсуздар.
Öskünce ata olmuşum, özgöçe çıkan doğmuşum, yüzümü baktalardayım, ağrınayım, çeteler, çeteler oldum, havası salgınay, tavası damgalay, elleri çarpalay, jiminday oturum, yıldız kaşırım, hatta olmuş koçkorum, koçkorum. Oy. Yaşanan siddi atenim, ökülme yaptım yengeler, ömrüden ötüp geçsin da, koynumda uttak termerim, havası salkınay, tavası damgalay, elleri carkalay, cimday ottum, cıldız kakşodum, asılı cedim koçkorum, koçkorum. Cimday tüygül otturum, cıldıztay candan koçkorum, ardayım gelgen adamga, meymanga, jark etip, jarkılda sungalı koşkorum, havası salkınay, tavası damgalay, elleri carkılay, cimminday oturum, cıldız kavakşodum, hatta olmuş koçkorum, cimminday oturum, cıldız kavakşodum, korkmam benim koçkorum, koçkorum. Ve siz, hazır siz 77'dese 80'e çeyin yaşanız, sevginin aşanız, 90'a çeyin yaşanız, top üstün edin yaşanız, yüzden aşanız, 110'dan ötüp yaşanız. Amana sev cüzseniz anlamayınlar olacaksınız. Baktыбек Максютов агайыбыздын замандаштарына сөз берсек, Асыралиев Шаршеке, Абдылазиев Сачкын, Шаршембаев Алтыныш, Ашкеленов Ажимүдүн, Абдымамытов Батырбек аталарыбыз келип койсоңуздар. Кызалаклык Туркумамет İşçiler katılımları bugün konformunda yaptı işlememizde ve gözümün atmak oldu. İslami saklatı. Sebebi Kara Kırgız Respublikası'nın tüzgünlüğünün Aktar ayında 100 yıllık olacak. Oşağa baylanıştı bu günde buna şu okşagan işçiler ötüp ötkende bu Kırgız elinin bası ötken yolu tarixi oşalarga kayırılıp şunday көп çaralar ötkürülüyor. Buna Kırgız memleketi
жаңыдан uyuşulup atқан кезде Үркүндө 300 миңге жакын элдерибиз каза болгон. Андайын мамлекет түзүлүп аткан кезде 300 миңден ашык киши болгон. Кыргыз болгон. Мына бүгүнкү күндө кыргыз эли өсүп өнүп отуруп 7 миллиондон ашып кеттик. Ошого биз сыймыктанабыз. Ал эми биздей болгон бизден көп, мисалы үчүн Кытайда уйгурлар мамлекети 25 миллион, Турцияда курдтар 17 миллиондон ашып, ушундай чоң элдер менен өзүнчө мамлекет боло албай жүрүшөт да. Алар өз алдын алуу үчүн канчалаган кандарын төгүп ушундай. А биз ондай аз санда өзүбүзчө мамлекет болуп калганыбыз үчүн сыймыкташыбыз керек. Мына кыскартып айтканда, ошонун ичинде мына Кочкор эли, Кочкор жери суусу алтын, жери асказы алтын, суусу дары ушундай эл. Ошон үчүн Кочкордон жана жогоруда айткандай мыктылар чыккан, алардын баарын айтпасак дагы силер жакшы билесиңер. Ошонун эң эмеси мына Сагынбай Орозбак улуу Манасчы. Ошол биздин районубузда жашап калгандыгы үчүн дагы сыймыктанышыбыз керек да. Манасты жоготуш үчүн канчалаган Советтер Союзунун маалында канчалаган иш-чаралар болуп, бул Манас туура эмес деп ошону жоготууга аракет кылышкан. Мына ошонун ичинен биздин эле Баял Исакеев агабыз түрмөдө жатып дагы ушу Манасты түбөлүккө калтыруу боюнча өзүнүн иштерин жасап, өмүрүн ошого арнаган. Ал эми мына Сагынбай Орозбаковду болсо, анын варианттары жараксыз деп чыгарбай ушинтип келген. Ошого мына Советтер Союзу жоюлгандан кийин биз Кочкордо Сагынбай Орозбаковдун 110 жылдыгын биринчилерден болуп өткөрүп, анын атын түбөлүккө калтыруу боюнча көп иш-чараларды жасаганбыз. 125 жылдык. Мына Сагынбай Орозбаков көчөсү нарында библиотека, Бишкекте анын айкелдери турган болчу. Ошондой эле биздин дагы бир улуу инсаныбыз бар, Ишенал Арабаев. Ишенал Арабаев дагы мына кыргыз эли үчүн алфавитти биринчи жазып берип, ушунтип улуу адам. Ошонун дагы 110 жылдыгын өткөрүп, мына Арабаев атындагы мектеп ошондон Жемпет азыркы университет болуп атат. Ошого атын койдуруп, үйүсүн тургузуп, түбөлүккө калтырганбыз да. Анан эми мына Манас өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күндө илгери өзү көркөм чыгармачылык өткөрүүгө райондо бир комузчу таппай ушинтип калчубуз да. Мына Бактыбек билет. Бүгүнкү күндө мына кыргыз эли бал жаштарды көтөрүп, комузчулар деген эмне жасалчу. Экинчи эле адам комуз чегип калды. Ошондой эле мына президенттин жарлыгы чыкты эле, быйыл кандай мереке иш-чаралар өттү, жанагы Сузактагы болгон эме болбогондо кандай сону мына райондо дагы балдар ошого даярданып атып, тиги жогоруда айткандай таягына чыкпай калышты да. Анан эми Манас кыргыз бар кезде Манас эч убакта тиги эметпей, дүйнөдөгү эпостордун эң чоңу Манас болуп саналат. Ошончолук вариант, ошончолук тиги куплеттердин баарын ыр боюнча чыгара турган болсо Сагынбай, Саякбайлар аталарыбыз айтса, эменин тиги өзгөчөлүгү Бактыбектин Дошерекине кара сөз боюнча жазгандыгы. Жанагынчаны окугандан көрө кара сөз менен окуса бүткүл дүйнөгө жанагындай болуп которулса, кыргыз эли бар экенин, Манас деген ушундай чоң тиги эпосу бар экенин түшүнүүгө болот. Ал эми бүгүнкү күндө өзүбүз жаштарыбызды, балдарыбызды тарбиялаганга чоң шарттар түзүп бере турган чыгарманы жасап койгондугу Бактыбекке ыраазычылыкты билгизебиз. Бактыбек экөөбүз классташпыз. Экөөбүз университеттин экономфакын чоң бүтүргөнбүз. Өзү айткандай мектепте эле чыгармачылык башталып, ошо кезде эле кыргыз тилин, анын адабиятын, анын аябай жакшы сүйүп окучу
чыгармаларын ошондой эле жазачы. Мына бүгүнкү күндө ушундай чоң республикалык деңгээлдеги Кочкордун аттуу катарында биз сыйныктанабыз. Мындан ары дагы ишиң ийгиликтүү болуп, чыгармачылыкка чыгармачылык кошулуп, үй бүлөң менен аман эсен болуп, элиңдин арасында кыргыз элинин мындан аркы дагы кадыр баркын, ан атагын дүйнөгө чыгара бергенге чоң жакшылыкты каалап кетем. Koçkor elinde, Koçkor yerinde memleketlik kişilerimiz köp bolgonu menen hazır aytып ötpedi. Al eme akındık jagынан, jasçılık jagынан, ırkçılık jagынан, el artысы jagынан aябай arttabыз, moyun kalışыбыз керек. Негизи, анан жөнүнө мактанып өрбөйлү бир жакшы акындыбыз жок. Өтө мамлекеттик сыйлыктарды алган жазуучуларыбыз жок. Бул жагынан, маданият жагынан кичине арттабыз деп айтсак болот. Бизде аябай көп жазуучулар акындар. Мен сен сүйлөп атканда мен уnuтканмын. Эми мен Бактыбекте 2-4, 2-5 деген адам экен деп ойлоп жүрчүмүн. Esep bilgen buğaltı ekonomist katları. Anan Seysevet'in başçısı oluş dedi. Samıgılavını bana elegendarlı deputat ol elge aralaşıp Bişkek'e varıp Uday oldu, Kıdır oldu, Mende oldu. Anan usul mamleketlik işmerlikке, mamleketlik dengelge ulu жазуучуга жеткенде çoğun сыймык деп эсептеймин, Кочкор элинин сыймыгы деп эсептеймин. Жанагы президентке айтып атпайбы? Манасты берге коёбузчу, терге коёбузчу деп. Анан эми бул балыкчыны бул аракет жасап, баарыбыз аракет жасасак, балыкчы шаарынын Турдакулы Сувалиев атындагы шаар кылсак, сонун болот эле. Мына Разакты коюп койду, 5 жыл иштеген. Ушуга күрөшүбүз керек. Бакы эми сен тилиңди кат окшойт, тиги каягынан киресиң, түндүктөн түшөсүң, же эшиктен киресиңби, иши кылып Турдакулы Сувалиевди жакшы китебин чыгардың. Мен ошол китепти презентация жүргүзгөндө ушу Кочкордон угуп алып, мен Бишкекке барсам, Тарых музейинде өтүп атыптыр. Жаңы эле бүтүп, Тарых реконструкция болуп. Жаңы залында астында. Ошол 1000ге жакын, 600-700 киши чогулду. Бүт мамлекеттик ишмерлер чогулду. Бүт. Эми ошондо таң калдым, ал кишинин кадырын, бул кишинин сыйын. Анан китебин сатып алгам ошондо. Китептердин баарын сатып алган, алтыбыз барган эмес анда. Анан теге ушул деңгээлге жеткени өзүнүн адамкерчилиги, жөнөкөйлүгү, баардыгы мындай төп келишкен адам. Эми ушул жанагы мен айтпадымбы, акындык жагынан, жазчылык жагынан бир топ арттабыз. Бардык райондордон арттабыз. Мен көп эле угуп, көп эле телевидениеде карайм, бизден бир эл артысы жок, же бир көп эле кемчилигибиз бар. Эми мактанбайлыбы, мактана турган киши болуп калдым, бакы. Аман жүр, адал жүр, илгертен кандай жүрсөң ошондой жүр. Мактанып кеткендерди такыр туурабада, мага окшогон, алтымышка окшогон кишилерди такыр туурабай жүрсөң, түз басып, түз жүрөсүң, аман бол, ден соолукта бол. Аялым жок, жолусу үйүмө алып барып чай береттерен Бишкекке кеткен састым болуп. Жолусу ошол жерден эле колуңду сүйрөп алып эле жөнөйт элем үйгө. Анан ал тиги барам десең, айдын караңыз, азыр деле сүйрөп жөнөйм. Аман бол, ден соолукта бол, катышкандарыңа рахмат, сутуп сүйлөп. Аябай жакшы уюштурупту. Администрацияга рахмат.
İsabek İsakov atınдағы менің қосынан болады, осы намын алып жүрген сіздерге рахмат. Директор жетекшісі саған рахмат. Аман-есен болғылар, келгендерге рахмат. Денсаулықта болғыларға. Ben Bakbek менен 10 yıl çok işleştik. Bakbek benim bir kolum bolçu. Esep kıysap, tiginayımdayım barın, özü bilip, özünü ötüp, barın işine tak, tuğra tüz yürgen adam bolçu. Şapçıda başka Şaptarga tüt tüz, üyüne tüz, sızık menen sız kanday üyüne varat, kaynakan toplu gelip, oşa menen işine tak, benim bir kolum bolçu. İşinine iyilik, densoğuk olsun. Buna işinden örkünde ettiğini şu, buna elger tağında nerede, daha geç çıkıp kaldın. Sen de yaşarlar, kolundan kitap düşürmez. Bir demese ona çaşamına cütçü. Görse arzağında bir de varken de, demek oldu. Kolundan kitap düşürmez. Kantor otursa bir kitabı var, o şamına oturup, kantordan yine tüz getir, tüz kayra gelip, leş şaka durulmayı, öz için tak bilgen adam olsun. Şunun işinde iyilik olsun, densolukta ol, bibliğin zamanı sen oldu. Yaşlılık bilerek koyulmuştu kaydın sen hayır, sordum. Урматтуу Бакыр, бул чыгармачыл адам дегендин жан дүйнөсү жөнөкөй адамдарга салыштырганда 10 жыл, 20 жыл алдыга жашайт. Анткени бул кишилердин ойлонгон ою алдыга болот. Ошондой эле сиздин дагы оюңуз, жасаган эмгегиңиз мына бул жерде туруп атат, көрүп атабыз. Кыргызда жакшы эп бар. Сулуу кыз, алгыр тайган, гүлү, балбаган, ушу чечен, гүлүк аттар, ушулардын баары кыргыздын энчиси. Буга биз айтып атабыз Кочкордо. Кочкор эмес, сиз кыргыз элинин энчисисиз. Ушу калемиңиздин аркасында. Бекер жерден bu Manas eposuna tiş salgan jokсуз. Manas eposuna men degenler tiş salgan emes. Siz salып атасыз. Бул өтө чоң эмгек. Келечекте тарыхчылар ушу сиздин китебиңизди карап, баалап, бул эпос эмес, чынында документалдуу жашаган адам деген тияныкка келиши ыктымал. Кыргыз эли чоң империя, чоң эл болгон. Аны мына кийин орустун окумуштуулары далилдеп атат. Ошол жүрүп отуруп, чабылып, чачылып отуруп азганакай эл калган. Кыргыз деген сөзү кыркус деген сөз. Кыркустан ыс мүчөсү болуп кыргыз болгон. Кыркуру эл деген сөз. Жана Манас бекер айткан эмес. Kulağlı taптap kuş kıldım, kulağıma jeyip cürt kıldım da. Buna tekteş Türk değiliz. Tekteş Türk emez. Türk de bizden çıkan. Tatar da bizden çıkan. Kalmak da bizden çıkan. Daha da Kırgız'dan çıkan. Uşul emgekli yaratıp attığımdan men çıkarmaçıl adam katarı ay bağlayayım. Bu yaşayan adam degenim buna Mongoliya'dan Manas degen. Kıtayda Ürümçü Manas, Üçalardaydı, Manas degen şehir var. Kırım'da Manas degen şehir var. Bunlar bekerlerden bulanlar yoktu. Manas babası bargan, Manas babası yürüyen yerler. Ana elde sizden genelde Rıdak'ın söyleyip üstünde yazgan emgeğinizde men gazetaga ıltır murdağıcılığı verdim. Siz bana bergensiz. Ошондо кыргыз эли билбеген немелер бар экен, окуялар. Жанагы Соң көлдү агысып кетүү жөнүндө. Мына бул жердеги ысык көлдү Динмухамбет Кунаев агысып барып Казакстанга жер сурабыз, дың жерди сурабыз деген жерлер бар экен. Ошолорду карап отуруп мен сизге аябай ыраазы болдум. Турдакын Суалиевичтин Gelen düşünürlerin arkasında ısıklar saktаlıp kaldı. Bir adamlar düşünmeyip Kazakistan kurortu alıp tegereğine. Taşkent bir yanına neme kurup alıp durdu.
Turgutun Musvaliyevичтин çoğ emgeginin arkasında bu kurortluk zona dep turgan Soyuzdagi tek mamleketleribizge gelen neme kurup saklanıp kalgan. Mına bunun üçün men sizdin uşu emgeğinizdi gazetaga berdim. Turgutun Musvaliyevичтин balança yıldırına 95 yılda ötken 98 yılda ötken şıgılıp. Eme mundaydan alganda zamandaş kurdaşsın. Bu mundayla жазышып алган жоксуң. Анткени ата бабаңдын канында бар бул. Же тайларыңда бар, же чоң атаңда бар. Анан эми ар бир жазуучу ыр менен баштайт. Мына Алы да ыр менен баштады. Туурабы? Анан ыр менен баштап кара сөзгө өтөт. Өзүм дагы ошентип ыр менен баштап, аягын кара сөз менен таштадым. Муга чоң таазим. Эми Бакай, мен сенден күтөрүм дагы мыкты эмгектерди жарата бер. Ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узак болсун. Жазуучу деген оңой менен атка конуш кыйын. Жанагы эл акыны, эл жазуучусу деген ал жана мамлекеттин берип койгон документалдуу нерсеси. Омургаямды карачы, ортогулумда. El akını. Firdosini karачы, şahnamesi bilen dünya döngüretip atar. Anısı varınday, siz el yapsınız. Janagınça emgektim orun yaratip atasız. Men kaalayım sizge ömür, en soğuk, el yurtqa tinçlik, çarmıçılık egilik. Bakbek Maskuç, mına aldığı Jetlanbay zamandaşların, tengtuşların mına çıkıp jep aytып atabыз. Ага чейин ушу китепкананын маданият бөлүмүнүн башчысы сен жөнүндө мен сен деп айтайын, теңтуш сен деген жакын болот. Сизин биздин деп экөөбүз чоң ойлоп чоң иштегенбиз. Bakbek жакшы даңазалаштык, колунан келинче даңазалашты. Себеби өзүн даңазалганга татыктуу адамдын катарында болуп калган үчүн даңазалап жатча. Мен Bakbekти чогуу иштешип, чогуу жүргөн адам катары, сыйда жүргөн жакшы теңтуш катары маселени айта турган адамдык сапаттан кошуп айтып койгону милдеттимин жолдоштор. Себеби мен өскөн кичинекей мекен, кичинекеним теңдикте жап-жаш жашында суурулуп келип, ошол убакта главный бухгалтер болуп 5-6 жыл мени менен бирге иштешти. Мен да главный экономист, экөөбүз тең жап-жаш элек. Ошондо ошо чарбанын ишине жооп берип, министерствого чейин барып, финансылык чарбалык иштер боюнча отчет айлап түзүп, бирге жатып, бир комнатада бирге туруп, бирге басып, бирге салып, бирге чай ичип жүргөн адам катары айтууга туура келет. Ооба, Bakbek идеал адам катары мен баса айта алам. Себеби Bakbek'tin басканы турганы алдыда Шакем да айтып кетти, Көбөйке да айтып кетти, Шаршымбаев да айтып кетти. Бул киши үйгө да камкор адам. Жанагы линияга басканын Шакем бекер айткан жок, 10 жыл башканы болду ошо киши. Андан кийин мен башканы болуп бардым Шамшыга. Биз Шакем экөөбүздөн Bakbek үчүн мындай чакында ак жол той болуп турган кыргыздар. Ошол убакта кыргыз СССР депутат болду. Ай сайын мурбузда квартал сайын келип, эл менен жолугушуп, башкармага отчет берип, мындай иштерди аткарып атам. Немистерге эмне жардам бере алам? Менин колуман эмне керек дегенде биргелешип чачкан маселелер көп болду. Ооба, таза суу чыгарга да Bakbek Максутовичтин эмгеги чоң. Туура, элдин айткан сөзүн тияка жеткирип, башкарма кошо артынан түшүп отуруп, биз Шамшы элине больницаны да курдум мен. Машинесин баарын алып бердим. Кайкыдай ушуларга чейин аскылардын жолун түздөп бердик. Таза сууну, мүрөттүн суусун чыгардык. Бийик жерден, бийик элден, ошентип бирге иштешкен кездерде, бирге жүргөн күндөрдө жанагы чыгармаларын жазып жооп, ага чейин колу да бошогон жок. Качан жогорку кеңешке баргандан баштап, чыгармасын жазып келгенде талкуулашып, бийик тоонун башына чыгып, эс алуу барып, ошонун баарын менен сүйлөшчүбүз. Биз дагы Bakbek'tin жазгандарына
ел жұртты мен баш болып бір топ ергі бердік. Талант қосылып, біз сыймықтанып жүрдік. Шу күнде аябай сыймықтанып тұрам мен. Себебі дегенде терме батпай тұрған кесім. Себебі жақсы адамдың жанында ол чай қайнамдайды. Ес менен ері шарқа қолымнан ұры дейді. Анан ушул адам менен бірге жүріп, бірге тұрып, анан жанағындай сыйлықтарға ие болып, айтқандай жазушылар аз эле. Құдайға шүгүр. Онан ушул маалда ушундай жазуучу чыгып, эми курбалдаштарга дас болуп калдык. Көрдүңүздөр, бүгүн сейрек болуп турганыбыз, биз баары 70-тен ашып, 80-ге чукулдап жетип калган адамдардын катарындабыз. Бул жерде Бактыбек Максутовду жакшы толуктанып адамдар туруп атат. Бөбөктөрүбүз, карындаштарыбыз, инелерибиз туруп атат. Сиздерге аябай сыймыктана турган, мына жол көрсөтүп турган чыгармаларды жазып таштап кетип атат Бактыбек. Ушуну эсиңерге алышың керек. Koçkor eli han çıkkan, bek çıkkan da öyle sıyımıktan örbeyin. Doğru, avuçumuz göremez. Bir sirkesi, ikinci sirkeli odan. Handar çıkkandan esini taybayın. Al özü, akkan suğun, toplardan nırçıla çıkart deyleyin. Handar bizden çıkıvatkanı, al 5'ten beri günü, biz anlı meşkiler sıyımıktan avuz. Anan жазуучулардын çıkkanı, sportsmenin çıkkanı, koşa sıyımıktan da olup, bu yurtubuzda arayınız, sanımız koşumuz gerek. Baktı, aman bol. Var bol, uzak yaşa. Senin benim sıyımıktanlarını ayıp atmayayım mı? Değer tutan beni özüm teni düşündü. Ben de senin canına göre sıyımıktım. Alıkul Osmanlı gölge ölü aytat deydi. Mağa çeyin akınlar göl jönünde bağırını aytıp koyup tur, mağa kumela kaldı. Anısıganda aksakallardan keyin Baktыбек Байке жөнүндө bir nerse aytış. Аны толукташ biz üçün жашта кишилерге караганда мен жашыраакмын, кыйыныраак. Бирок Baktыбек Байкенин жазган иштерине мына бүгүн бул залда отургандын баары көбө болду. Жана слайдта көп нерсени түшүндүк. Baktыбек Байке өндүрүштө 20 жыл иштеп, убакыттын көбүн өткөзүп койгон экенсиз. Чыгармачылык эргүү ушул 50ге чейин жакшы болуп деген бир жакшы сөздөр бар. Ошол убактарда өндүрүштө болбой ушу чыгармачылык менен аракет кылганыңызда мындан да көп жакшы чыгармалар чыккан экен. Бирок жазууга келгенде азыр акылыңыз толуп турган кезде жаштарга таалим берүүчү көп китептерди жазсаңыз болот. Өзүңүз да айтып атасыз, Манастын үчүттүгү боюнча ушу койгон темаларыңыздын баары кийинки муунга тарбия болсун деп. Эң туура нерсе жанагы проза ыр түрүндө жазылган Манасты дүйнөлүк масштабта которуш көп эле кишинин колунан келбейт. Кара сөздү элге жеткиликтүү кылып котормочулар дүйнө жүзүндө таанытса бир топ жеңилдик болот. Ошондуктан көп нерсени алдыга ойлоп жанагы 50-60 жылдык жашоолу Кыргызстандын дагы ушу ойдон эгемендүү ойдон турушуна көп салым кошуп атасыз. Ушунун баары ийгилик болсун. Өзүңүз аман эсен болуңуз. Мындан ары акыл айта турган чыгармачылык эргүү жагына сизге чын денсаулык берсин. Ана бизде эмгек сиңген эл артисттер тигинде мындай жок деп атат. Ушу Көбөй Байкени жанагы бияка алып ушака иштетсең Евгений Петресяндан ашат. Чыкканда айткан сөздөрдүн баары таамай көп эле ушундай ареналарда топ чыкканга жарайт. Действительно талаптар бар. Ушул кишини ойлонуп көрсөң салтанат. Жакшы.